Kırgızistan elim. Bugün dağı Kezek'te kaçoluz Sonovkası bitti. Bunun dağı 350 kvadrat. Үйдің içine kirip ketken. Ленинградский сыяктуу болуп кеткен. Берки там başı менен дагы нарактуу үй бар экен. Чогуу коюп бердик. Ого там başı менен алып кеттик. Азыркы мынау качолубузду экономиясы боюнча сүйлөшөлүк да. Экономиясы наркы мисалы үйдүк качолун жакканда көмүр, чоң көмүр, БК көмүр жагылат, онун наркы кымбат. И плюс onu таштап туруш керек, 5 саат, 6 саат таштап туруш керек да. Ошого көбүнө улап бергенден кийин тамак кылабыз деп калтырып атат, ошо печкени. Калтыргандан кийин элдер кийин мынауну жагып, наркыны жакпай атат экен. Көбү сурадым да мен. Сурасам элдер ошо жакпай койдук. Мынау өзү эле постоянно ысык берип турганынын эсебинен ошого жакпай койдук деп атат. Экономия плюс мынауда экономия штип көмүр арзанраак да. Постоянно 24 саат ыстык бар. И плюс үй ыстык. Сагар менен караганда турганда ham кийин бирөө салып турбайт. Ошо менен ушул удобствосуга элдер жактырышты көбү. Отзыв беришти да ошо элдер менен сүйлөшкөндө. Ошондо жанып аткан жеринен киргизип коет да. Порогубуз ham жаңы порог коюлган. КПД чоң болуп да ошонун эсебинен. Бол заказ бере бересиңер.